Бизде эми салыктан башка дагы доходубуз болуш керек да. Мына азыр Кумтөрдү алдык. Камбар атаны курайлы деп атабыз. Камбар атанын биринчи агрегаты 5-6 жылдан кийин эле кетет да. 5-6 жылга чейин бөлөк диверсификация жасабасак, жалаң эле салыктан көз каранды болсок, мына көрсөтпөдү коронавирусту, урматтуу депутаттар. 350 миллион доллар дүйнө жүзүнөн карыз калдык. 2020 жылы. Кумтөрдөн түшкөн 74 миллионду дагы жок кылып алдык да. 424 миллион доллар менен араң пенсия пособие зарплатаны бердик 2020 жылы. Анан азыр өкмөт диверсификация кылайлы деп атабыз. Жалаң эле салык эмес, бирок мына ушурекиндей туризмден дагы бизге акча түшсө жакшы болот эле деген ниет менен баратабыз. Тегерегибизде кошуналарыбыздан бир гана астыга кете турган мүмкүнчүлүгүбүз бар, бул туризм да. Туризм көп тармактуу болуш керек, ошонун ичинде игорный деятельность дагы болуш керек экен да. Мына биздин ЕАЭС өлкөлөрүнүн арасында Белоруссияда, Россияда, Казакстанда, Арменияда дагы иштеп атат. Бул казинолор. Бизге ушу туризмди биз ушу игорный деятельность боюнча да образовательный, анан оздоровительный, географический, бүт болгон охотниктердики бар боюнча программаны иштеп чыкканбыз.